Кутмандуу кечиңиздер менен. Арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, урматтуу педагогдор. Бүгүн дагы түз эфирде жекшемби күнү, дем алыш күнү кечки убакытта сиздер менен көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздер үчүн 5Е И деп коебуз. 5Е окутуу моделинин негизинде гуманитардык багыттагы сабактарга кандай мазмунда уюштуруп пландасак болот. Ошол туурасында сөз кылабыз. Андан кийин суроо сунуштарыңыздарды камдап туруңуздар. 5Е окутуу модели. Менин атым Шарапова Нургүл Дөлөсовна, Нурсабат билим берүү борборунун негиздөөчүсүмүн. 2 жылдын жүзү болду. Онлайн тармакта педагогдордун квалификациясын жогорулатуу багытында курстарды өткөрүп жатабыз. Заманбап окутуу модели жана инновациялык педагогикалык технологиялар, инклюзивдик билим берүү, педагогика психология жаатында жана мектепке чейинки билим берүү багытында тарбиячылар үчүн дагы сабактар өткөрүлүп жатат. Сиздерге эми педагогдор, мугалимдер үчүн сабак өтүүдө биз 5Е окутуу моделин кантип түзөбүз, ошол жөнүндө сөз кылалы. Мага айт, мен унутам. Мага үйрөт, мен эстейм. Мени кызыктыр, мен үйрөнөм, дейт Бенджамин Франклин. Ошондой эле илим берилбейт, ал жаралат деп айткан Жан Пиаже. Бул конструктивизм теориясынын негиздөөчүсү Жан-Жак Пиаже эмне жөнүндө айтып жатат. 5Е окутуу модели деген эмне? Бул конструктивизмге негизделген окутуу ыкмасы окуучулардын активдүү үйрөнүүсүн, сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө жардам берет. Бул модель 5 этаптан турат. Эми конструктивизм деген эмне? Ошону сөз кылалы. Конструктивизм бул билим берүү теориясы, ага ылайык окуучу жаңы билимди өз алдынча тажрыйба жана мурунку билимин байланыштыруу аркылуу билим алат жана ошону түшүнөт өзү. Башкача айтканда, бала даяр түрүндө балага билим берилбейт, бала даяр түрүндө маалыматты албайт, өз изилдеп, талдоо жүргүзүп, колдонуу аркылуу билимди өзүнө калыптандырат. Мына ушул конструктивизм теориясы деп аталат. Мына ошолдо Пиаже айтып атат, илим берилбейт, ал жаралат деп. Бул салттуу окутууда мугалим маалыматты берчи, ал эми азыркы окутууда компетенцияга негизделген билим берүүдө азыркы күндө стандарттын талабында бала өзү жаратыш керек билимди. Өзү түшүнүп, өзү маалымат алыш керек. Конструктивизмдин негизги идеялары бул билим, бул процесс. Окуучу маалыматты жаттап албастан, ал өзүнүн мурунку билим тажрыйбасы менен айкалыштырып билим алат. Окуучу активдүү катышуучу болот сабакта. Мугалим маалыматты даяр бербейт. Тескерисинче окуучуну ой жүгүртүүгө, изилдөөгө жана талдоого түрткү берет, багып берет. Ошондуктан фасилитатор дейбиз мугалимди. Чыныгы турмуш менен байланыштырат билимин. Ошондуктан компетенцияга, турмушка негизделген билим берүү жана функционалдык сабаттуулук деп жатабыз. Окуучулар үйрөнгөн билимдерин реалдуу жашоодо колдоно алышы керек. Окуучулар жупта же топто иштеп, жаңы түшүнүктөрдү башка менен бөлүшүп, аны терең изилдеп, өздөштүрөт өзүнө. Мына ушул конструктивизм теориясынын идеясы ушунда. Конструктивизм сабактын мисалы суунун абалдары, физика, биология сабактарынан. Салттуу ыкмада мугалим суу 0 градус температурада музга айланат деп түшүндүрмө берет, окуучулар аны жазып, жаттап алышат. Биз ушундай эле сабактарды өтүп жатпайбызбы? Бул салттуу окутууда. Конструктивизм ыкмасында окуучулар музду өзү кармап көрөт, анын эригенин байкайт, суунун ар кандай абалда болушунун себеби эмнеде экенин талкуулайт, топтук эксперимент жасап, суу кандай шартта бууланарын изилдеп, өзү жыйынтык чыгарып, жаңы билим курат. Көрдүңүздөрбү? Демек, билимди мугалим айтып, окуучу жазып, жаттап алып, кайра доскага чыгып айтып баа албайт. Бул өзү салыштырып көрүп, кармап көрүп, изилдеп, суроо, гипотеза жаратып, изилдеп көрүп, эксперимент, тажрыйба жасап көрүп, өзү жыйынтык чыгарып, анан өзү билим алып, түшүнүк алат. Мына ушул учурда бала ырахат алат сабактан чындыгында. Мына ушул конструктивизм теориясы азыркы күндө турмушка негизделген, компетенцияга негизделген билим берүү деген ушунда жатат.
Демек STEM билим берүүдө дагы мына ушул эксперимент жасайт. Мына ушул STEM билим берүүнүн негизи ачылып жатат бул жерде. Мына ошол мореки музду эксперимент жасоонун түрлөрү бар да, сонун опыттар бар. Мен курсумда үйрөтөм. Так, андан кийин конструктивизмдин негизинде түзүлгөн окутуу методикасы, демек Е модели кимдин, но эмеси сүйлөп жатат. Кимдин микрофону, кимдин микрофону сүйлөп жатат. Өчүрөбүз баарыбыз. Мен сиздердин микрофонуңуздарды таппай калдым, 60 киши экен. 5E окутуу модели 5E деп аталат. Англис тилинин кыскартылган сөздөр. Булар engage, explore, explain, elaborate, evaluate деп чечмеленет. Англис тилинен кыскартылган сөздөр булар. Долбоордук окутуу, изилдөөчүлүк окутуу деген бар бизде. Жаңы технологияларда окуучулар реалдуу маселелерди чечүүчү долбоорду иштеп чыгышат. Проблемалык окутуу деген методикасы бар бизде, баарыбызга белгилүү. Окуучулар маселени талдап, өз алдынча жооп табышат. Жуптук жана топтук иштөө формасында иш алып барабыз. Окуучулар бири-биринен үйрөнүшөт. Конструктивизмдин артыкчылыктары, демек окуучулар активдүү ой жүгүртөт, талдайт, изилдейт, өз алдынча билим түзүп чыгармачыл ойлоону өнүктүрөт, реалдуу турмушта кантип колдонууну үйрөтөт, сабак кызыктуу жана практикалык болот. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул заманбап окутуу мазмун жана компетенцияга негизделген билим берүүнү ачып берген стандарттын мазмуну болуп саналат. Билим берүү, азыркы билим берүүнүн стандарты. Демек, engage кызыктыруу, сабакка тартып алуу экен. Англис тилинен эметкенде, которгондо. Кыскартылган сөздөрдө 5E окутуу. Демек, биринчи этабы бул кызыктырабыз. Жаңы тажрыйбанын ортосунда байланыш түзүп, сабакка материалдар даярдап, балага суроо берип, сабакка тартуу. Explore изилдөө бул этапта балдар эмнени өлчөш керек, эмнени алыш керек, эмне жөнүндө билет, туура чечим чыгаруу керек экендигин изилдейт. Анан алган билимин түшүндүрүп берет, explain түшүндүрүү. 4-4 этап elaborate жасоо, аткаруу. Мен өзүм аракет кылып жасайм, практикада аткарат. Evaluate баалоо, материалды өздөштүрүү боюнча өзүн өзүн баалайт, мен эмнени түшүндүм. Жана башкаларга топтук баалоо, өзүн өзүн баалоо уюштурасыздарбы же тесттик түрүндө баалоо кыласызбы? Мына ушундай мугалим тарабынан да баалоо, окуучу тарабынан да баалоо жүргүзүлөт. Мына 5E окутуу модели, 5E окутуу модели ушул экен. Мынакей кайра кайталайм. Engage кызыктыруу, сабакка тартып кызыктырып алабыз. Explore изилдейт, бала алат, маалыматты түшүндүрүп берет, жасап аткарып, практикада аткарып көрөт жана баалайт. Эми тарых сабагын карайлык. Тарыхчылар бар баарыбызда. Сабактын темасы байыркы Египет маданияты, жашоосу жана жашоо деген тема. Микрофонду өчүрөбүз, урматтуу кесиптештер. Максаты окуучуларды байыркы египеттиктердин жашоосу, маданияты, илими жана улуу имараттары менен таанышышат. Бир максат. Сингапур окутуу методикасында бир эле максат коебуз деп айтылып жатат, бирок мен 5E окутуу моделин салганда бир максатты жазып турдум азырынча, бирок биз 3 максатты коебуз. Билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбия берүүчүлүк. Окуучулар байыркы египеттердин жашоосу, маданияты, илими жана менен таанышышат деп билим берүүчүлүк болуп жатат. Албетте мунун өнүктүрүүчүлүк жана тарбиялык максатты да жазышыбыз керек, смарт максат коюшубуз керек. Ал башка тема. Сабактын максатын толук жазып, разработкасын курста өздөштүрөбүз. Биринчи этап демек кызыктыруу 5 мүнөт. Окуучуларды темага кызыктырып алышыбыз керек, биздин максат. Пирамидалардын жана сфинкстин сүрөтүн көрсөтөбүз. Суроо: сиздин оюңузча адамдар заманбап технологияларсыз эле мынчалык чоң курулуштарды кантип кура алышкан деп сурап жатабыз. Жана балдарга мондай суроо эмелерди, сүрөттөрдү көрсөттүк. Мына сфинкс, анан пирамиданын сүрөттөрү. Бул Египет пирамидасы. Ошол жаныбардын келбетинде мындай таштан чегилген имараттар жасашкан, ошол сфинкс дейт. Мына пирамида бар, Египет пирамидалары. Заманбап технологиясыз эле ошол учурда курган экен. Азыркы күнгө чейин тарыхый имарат катары дүйнөнүн 7 кереметинин бири катары сакталып келе жатат. Кантип курган? Табышмак болуп жатат, Бул сабакка кызыктырдык. Эми
бала өзү 10-15 мүнөт өзү изилдейт. Окуучуларга маалыматты өз алдынча табууга мүмкүнчүлүк беребиз. Ар бир тапшырмалар, пирамидалар кандайча курулган, египеттиктер күнүмдүк жашоодо эмне кылышкан, египеттиктер кандай ойлоп табууларды жасашкан. Ошол маалыматты өзү издеп табат, мугалим үйрөтпөйт. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин түшүндүрүп берет бала алган маалыматын. Системалап жыйынтыктап берет. Топтордун ишинин жыйынтыгын талкуулайбыз. Топторго бөлдүк да, топторго бөлүп тапшырма бердик. Демек, египеттиктер жазууну, иероглифтерди, календарды, математиканы жана медицинаны ойлоп табышканын түшүндүрүп берет алган маалыматтардан. Кайдан алабыз? Энциклопедиядан, интернет булактарынан, окуу китептеринен алабыз. Папирус китеби кандай болгонун көрсөтөт, кудайлар жана фараондор жөнүндө айтып беришет, алган маалыматтарын түшүндүрүп жактап берген учур түшүндүрүп атабы экен. Анан кайра иштеп чыгуу дагы, практикалык дагы иш алып баруу 10 мүнөт. Демек, балдардын өздөрү Египет жазуусун тартууга жана аны түшүндүрүүгө чакырабыз. Демек, фараон мени сиз кандай муну жасап колго жасаса болобу? Окуучу, дин кызматчылар, куруучулар жана дыйкандар болгон бош жерде бир окуучу да ошол жөнүндө айтып берсе болот. Анан эми ушул жерде STEM методикасын да колдонсок болот экен. Демек, пирамидаларды колго жасап көрүү, жана башка колго көрүп сүрөтүн тартуу, жана башка практикалык этап. Дагы ушул жерде башка нерсени ойлоп тапсак болот. Ушул жерден эмне деген методиканы, эмне деген тапшырма берет элек. Анан баалоо, жыйынтык сабагын иштеген ишине, жумушуна баа берүү. Кандай бааласак болот? Эми ошону дагы биз баалоону да иштеп чыгышыбыз керек. Дагы ушул тапшырманы да иштеп чыгышыбыз керек. Мен сиздерге этаптары менен эле өтүп турам. Кийинки көркөм өнөр сабак. Кылдаттык менен ар бир предметти иштеп чыгып, сабактын планын түзүп жана методикаларды үйрөтүүнү мен курстан үйрөтөм. Көркөм өнөр сабагы үчүн 5E моделин колдонуп, 5-класска арналган сабактын планын түзөбүз. Тема көркөм сүрөт жана анын түрлөрү деп алдык. Көркөм сүрөт жана анын түрлөрү. Максаты окуучулар көркөм сүрөт менен таанышып, анын түрлөрүн үйрөнүшөт. Пейзаж, портрет, жанрлык сүрөт, натюрморт. Сабактын максаты мен бир эле кыскача эле алып жатам бул жерде. Бирок биз планын түзгөндө 3 максатты коюп, кадимкидей сабактын толук разработкасын иштеп чыгабыз. Эми кызыктыруу этабында, демек, окуучулар белгилүү сүрөттөрдүн репродукцияларын көрсөтөбүз. Бул сүрөттөрдү ким тарткан, алар кандай эмоцияларды ойготот, көркөм сүрөт деген сөздү жана анын маанисин түшүндүрүп берип, сүрөттү тартуу бул дүйнөнү өзүнчө чыгармачыл көз караш менен көрсөтөт. Сүрөт тартуу деген эмне негизичи? Кандай адамдын колунан сүрөт тартуу келет? Кызыктырып жатабыз. Процесске баланы тартып алыш керек. Ошону engage дейт, вовлечение дейт да орусчасында. Сабакка тартып алуу. Сүрөт деген эмне деп окумуш керемет. Кандай адамдын колунан сүрөт тартуу келип жатат, карасаңыздар. Бул сүрөттү ким тарткан? Бул кандай адамдын кандай эмоциясын чакырат жатат деп суроо бердик. Чыгармачыл көз караш менен карап көрөлүчү. Эми изилдөөгө кеттик. Окуучулар 4 топко бөлүнүп алып, пейзаж сүрөтү, табият көрүнүшү, портрет сүрөтү деген эмне, натюрморт сүрөтү деген эмне, жанр сүрөтү деген эмне, бул жөнүндө маалымат алышат. Эми ошол маалыматын түшүндүрүп беришет балдар. Андан кийинки этап түшүндүрүү этабында көркөм сүрөттүн түрлөрү, өзгөчөлүктөрү бар экен. Пейзаж табиятты сүрөттү, адамдар жок. Портрет бул адамдын келбетин тарткан, жашоо турмушун чагылдырат экен. Натюрморт табигый нерселердин сүрөтү экен. Мына ошол күнүмдүк жашоодо көрүнүштөр экен деп түшүндүрүп бердик. Андан кийин elaborate, бекемдөө практика учурунда окуучулар үйрөнгөнүн практикада колдонуп, эми сүрөт тартышат. Эмне үчүн сиз ушул сүрөттү тарттыңыз деп анан бышыктап анан баалоо жүргүзсөк болот. Баалоо окуучулар түшүнгөнүн баалап, өзүнө жаккан сүрөттү тандап алып туруп, анан кандай тартты өзүнө өзү баа бериши керек. Сүрөт боюнча өзүнө өзү же бири-бирин бааласын. Мына бул сүрөт сабагы боюнча болду. Эми музыка сабагы. Музыканттар барабыз да. Музыкалык аспаптар жана алардын түрлөрү деген теманы алсак, окуучулар музыкалык аспаптардын түрлөрү, алардын айрым өзгөчөлүктөрүн үйрөнүшөт. Сабакка кызыктырабыз. Сабакка кызыктыруу тартууда биз видеолорду көрсөтсөк болот, сүрөттөрдү көрсөтөбүз. Эмне үчүн аспаптардын ар биринин өзүнчө мааниси бар? Сиздер кайсы музыкалык аспапты ойноону каалайсыңар деп суроо бердик.
Эми балдар изилдөөгө кетти. Биринчи топ урма аспаптар, муну туура эмес которуп коюп турмун. Урма аспаптар. Экинчи топ үйлөмө аспаптар. Алар эмнелер? Үйлөмө аспаптар. Үйлөмө аспаптар деген эмнелер? Үчүнчү топ кылдуу аспаптар. Кылдуу аспаптар кайсылар? Кылдуу аспаптар. Мына ушулар жөнүндө маалымат алып изилдеш керек балдар. Анан алган маалыматын түшүндүрүп берет. Explain. Аспаптардын түрлөрү бар экен, урма аспаптар, үйлөмө аспаптар, кылдуу аспаптар кандай экен, кандай үн чыгат экен, эми elaborate. Практика, бекемдөө учурунда практика, балдарда практикада ошол музыкалык аспаптарды өзүнө угузуу же ошол аспапты өзүнө ойнотуу, мына ушундай практика өтөбүз. Жана баалоо, окуучулар өзүнүн түшүнүгүн, билимин бүгүнкү сабакка болгон катышуусун баалайт. Кыргыз тили сабагын алалы эми. Темалык сынаточ, предметтин белгисин билдирген сөздөр. Окуучулар сынаточту таанып, аны сүйлөмдө колдонууну үйрөнүшөт. Кызыктыруу этабында сүрөттөрдү көрсөтөлү. Мисалы, ар кандай сүрөттөрдү, жоо казын, алма, көл, үй, заттардын сүрөтүн бердик. Эми суроо бердик. Бул нерселер кандай? Силер эмнени көрүп жатасыңар? Буларды кандай сүрөттөсөк болот? Кандай деген суроо берип жатабыз. Кандай экен? Түстүү, даамдуу же чоңбу же жылуубу? Сынаточ деген сөздү тактага жазып, анын маанисин өзү түшүнүп көрсөтүш керек. Балдарга биз эрежени же сынаточ эмне экенин түшүндүрбөйбүз. Мынакей чоң, бул үй кандай? Чоң экен, жарык экен, кооз экен, гүл кандай экен? Кандай болушу мүмкүн? Кызыл экен, алма кандай болот? Даамдуу, ширелүү болот. Кандай болот деп сүйлөп отуруп, демек биз кандай деген суроолорго, затка кандай деген суроо берип, биз кандай деген суроо бергенде кандай болот экен. Ошону балдарга дагы өзүнүн кийимдерин дагы көрсөтсөк болот. Сенин кофтаң кандай? Биздин класс кандай деп сабакка тартып алдык. Андан кийин изилдөө этабы кеттик. Окуучулар өз алдынча маалымат топтош керек. Биринчи топ сынатоочтун сүрөтүндө сөздөр аркылуу табат, сүрөттөгү сөздөр аркылуу. Экинчи топ тексттен сынаточторду таап, алардын түрүн аныктайт. Үчүнчү топ сүйлөм түзөт сынаточторго. Так, андан кийин түшүндүрүп берип, окуучулар сынаточту тууралуу системалуу түшүнүк алып, сынаточ предметтин түсүн, формасын, көлөмүн, сапатын жана башка белгилерин билдирген сөз экенин түшүндүрүп бериш керек. Мына ушул жерде мына изилдөө этабында сынаточ деген эмне экен, эрежеси, кандай суроолорго жооп берет экен, сынаточ алар сөз айкаштарынан курулганда кандай дегенде кызыл, тоголок, чоң, кичине жана башка сөздөр менен айкалышы мүмкүн экен деп, анан тексттен таптап, анан ошол берилген сүрөткө сүрөттөмө берип, ошону менен сүйлөм түзүп кеттик. Андан кийин балдар түшүндүрүп берди алган билимин. Демек асман көк, кызыл алма, тегерек стөл, узун жол дегендер болот экен. Кандай жол, узун жол, демек заттын сын сыпатын, көлөмүн, формасын билдирген сөз түркүмү сынаточ болот экен. Алар кантип, кандай, кандайча деген суроолорго жооп берет экен. Сапаты боюнча таттуу, момпосуй, жумшак, жүүн деген сыяктуу. Демек эми бекемдөө, elaborate, 4-чү этапта практикада сынаточторду тап оюнун колдонсок болот. Сүрөттү баяндап бер дегенди колдонсок болот экен. Баалоо, окуучулар өзүнүн сабакка катышкандыгын баалайт. Эми адабият сабагы, кыргыз эл жомоктору жана алардын өзгөчөлүктөрү деген тема. Максатыбыз окуучулар кыргыз эл жомокторунун өзгөчөлүктөрүн, негизги каармандарын жана темаларын түшүнүшөт деп максат коюп койдук. Кызыктыруу этабында окуучуларга жомоктордон иллюстрациялар, сүрөттөрдү көрсөттүк балдарга, же үзүндүлөрдү көрсөттүк, үзүндү видеолорду көрсөттүк, мультфильмдерден көрсөттүк, жомок китептерди көрсөттүк. Эми суроо берели балдарга. Силердин 5-класста буларчы? Силердин эң жакшы көргөн жомогуңар кайсы? Эмне үчүн жомоктордо ар кандай каармандар кездешет? Ойлонуп көрөлүчү, кандай каармандар бар? Баатырлар бар, айлакер адамдар, жигит, сыйкырдуу жандыктар, сулуу кыз, жан жаныбарлар, да кандай каармандар кездешет? Жомок деген эмне? Силерге жомок жагабы? Жомокту
Биз кимдерге айтып беребиз, кимге айтып берген жакшы көрөсүңөр, кандай жомоктор жагат, эмне үчүн жомоктун мазмунунда дайыма фантастикалык, сыйкырдуу, керемет көрүнүштөр, окуялар бар. Кандайча жаралат, эмне үчүн бизге ушунчалык жагымдуу, жомок деген эмне болду экен деп талкуулап, балдарга кызыктыралуу, жомок деген эмне, кандайча мындай жаралат деп кызыктырып алдыкпы, андан кийин изилдөө этабында окуучу өзү жомоктор тууралуу маалымат топтойт. Жомок деген эмне, жомоктун жанрдык белгилери жана башка деген маалыматтарды өзү окуйт. Үч топко бөлдүк. Жомоктордун түрлөрү кантип бөлүнгөн? Жаныбарлар тууралуу, сыйкырдуу, турмуштук жомоктор да бөлүнөт. Экинчи топ жомоктордун каармандары, баатырлар, жоочулар, акылдуу кемпирлер, кедей жигиттер жана башка деген мисалы алдык дейлик да. Үчүнчү топ жомоктордун негизги идеясы адилеттик, эмгекчилдик, акылмандуулук жөнүндө берилет экен. Көрдүңүздөрбү? Сонун тапшырмалар. Анан ар бир топ өз жыйынтыктарын тактага жазып, же флипчартка жазып, кыскача түшүндүрүп беришет. Өзүлөрү издеп таап, өзүлөрү айтып берип жатат. Мугалим айтып бербей эле, дагы бир жолу көңүл бөлүңүздөр. Анан алган билимин түшүндүрүп беришет. Демек, бул элдик оозеки чыгарма экен. Жомок деген эмне? Бул фантастикалык жомок, анда фантастика, жомоктук окуялар бар экен, тарбиялык маани жатат экен. Кыргыз жомокторунун негизги өзгөчөлүктөрү баатырлар адилеттүүлүк үчүн күрөшөт экен. Кедей адамдардын акылы менен жеңишке жетиши жөнүндө сүрөттөлөт экен. Бул эми эски түшүндүк, мен мону абсолютно ушуга мен каршымын азыр. Азыр биз адамдын бай кедейинде эмес акылдуулугу. Жаныбарлар аркылуу берилген тарбиялык сабактар, мисалы келтирүү, жети баштуу желмогуз, алтын куш, төрт жолдош деген жомоктор бар жаныбарлар жөнүндө. Андан кийин түшүндүрүү этабында окуучулар жомок тууралуу үйрөнгөндүгүн бекемдөө этабында. Андан кийин окуучулар жомоктор тууралуу үйрөнгөндөрүн колдонуп, жомокту улантсак болот. Мисалы, алтын куш деген жомокту андан ары улантып, жаңы жомок түзөлүү депчи. Анан окуучулар өз алдынча жомок каармандардын сүрөтүн тартсын, аны мүнөздөп берсин. Мисалы, ар ким ошо топ менен кайсы жомок жагат аларга бир топту алалы, буга чейин кайсы жомок тааныш. Биз белгилүү бир жомокту өтпөй элебиз, жалпы жомок деген эмне экендигин 5-класстын материалы өтүп жатабыз. Анан балдар өзүнө жаккан жомок жөнүндө аны өзүлөрү ойлоп тапсын, жаңы версиясын, жаңы вариантын. Анан каармандарды сүрөттөп берсин, сүрөтүн тартып берсин. Мына практикалык чыгармачылык этап. Андан кийин өзүнүн чыгармачылыктарына баа берет. Адабият сабагы болду бул. Мына ушундай ыкма. Демек, 5 окутуу моделиндеги сабактарга салынган этаптарды көрдүк. Бул кыскача маалымат берип өттүм. Бирок бул жерде биз ушу 5 этабын колдонуу менен эле биз кызыктуу ыкманы дагы колдонушубуз керек. Бул жерде конкреттүү ыкма берилген жок. Эми заманбап окутуу усулдарыбыз бар. Анан конкреттүү сабактын иштелмесин иштеп чыгууда дагы биз ушу 5 окутуу модели, сабактын смарт менен коюу максатын жана баалоонуну топтукпу, кайсы баалоону коюу, критерийлик баалоону иштеп чыгуу жана заманбап окутуу усулдарынын түрүн пайдаланууну биз курста үйрөнөлү. Эми заманбап усулдун кандай түрлөрү бар экен? Бизде азыр инновациялык педагогикалык технологиялар бар. Долбоордук иштейин технологиясы, изилдөө технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, кейс технология, маалыматтык коммуникациялык технология, окутуунун моделдөө технологиясы бар. Ушулар мына конструктивизм теориясына жатат. 5 окутуу моделинин системасында ушул методикаларды колдоно алабыз. Кейс бул проблемалык окутуу методикасы. Мына балдар өзү жаратмандык менен, ой жүгүртүү менен иштей турган ыкмалар. Кайсы этабына колдонобуз? Буларды конкреттүү сүйлөшөбүз. Анан активдүү окутуу усулдарынын түрлөрү бар. Алты шляпа, жокей жана ат жана ат минген киши да, жокей и лошадь деген ыкма, сонун ыкма. Суроолордун таблицасы, бул жокей жана ат жанагы маалыматты изилдөө этабында колдонсок болот. Суроолордун таблицасы, микрофондогу театр, кино менин оюмда, мен китепмин, пазлдар, идеялардын корзинасы, жөнөкөй татаал суроолор, морфологиялык паспорт, фишбоун деген ыкмалар бар. Жакшы ыкмалар булар да, активдүү окутуунун ыкмалары. Андан кийин окуу керемет долбоору менен берилген ыкмалар бар. Окурмандын пикирлеринин тизмеси, божомолдоонун ар түрдүү ыкмалары, бекеттер боюнча орун алмашуу, адабий иримдер стратегиясы, Сократтын семинары, Рафтер, Рейс, Макта сура, менин күнүм ой жүгүртүүнүн рефлексиясы жана башка ушундай сонун керемет
ыкмалар бар. Эми Сингапур методикасынан дагы менеджмент деп коет, класстарды башкаруу 4кө бөлүнөт дагы, 4 бирге калып бирдиктүү иш жүргүзөт. High five, тынчтыкты сактоо белгиси, jot out деген, jot sot, туура эмес окуп калдым. Мугалим жана теманы сунуштайт, тапшырма берет, ага 4 сөздү чоң барактарга жаз, жана башка. Конкреттүү курстан үйрөтөйүн силерге. Clock buddies деген ыкма бул саат боюнча достошуу деген ыкма үй тапшырманы дагы, жаңы теманы да, өткөн теманы да бышыктоо учурунда колдонулган сонун ыкма бул. Тик так тое бул ыкма балдардын сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган ыкма. Мен силерге түрлөрүн атап эле, санап эле өтүп баратам. Муну кантип колдонуш керектиги курстан үйрөнөбүз. Жана steer the class деген кыймылдап үйрөнүү, кыймылдуу басып. Corners бурч, ар бир бурчтарга бөлүнөт да, балдар ошо бурчтарда иштейт. Бурчтарда ошол берилген теманы өздөштүрөт. Time Page эки окуучуну берилген убакыт ичинде тапшырмага толук жоопторду бөлүшөт. Mix жуптап бөлүнүшөт. Mix freeze group деген ыкма бар. Окуучулар музыка менен басып аралап жүрүп, анан музыка токтогондо ким туш келди бири-бирине кездешип, анан талкуулайт да. Мына ушундай ыкмалар бар. Булардын кыргызчалап толук кыргызчалай элекмин. Конуш бурчтар, мына эме бул саат боюнча жолугушуу, эмеге топко бөлүнүшү, mix freeze деген эме топко чогулуу деген сөз да. Аралашып басып топко чогулушу кыргызчалап, бул методдорду кыргызчалап туруп, анан толук аныктамасын силерге үйрөтөм, үйрөнөлүк. Мына бул Сингапур методикасын жана гуманитардык предметтерге ылайыктуу методдор. Табигый илимдер азыр Сингапур методикасын окуп жатпайсыздарбы? Физика, математика, география бар. Булар сиздер муну окубай элесиздер. Сиздер табигый илимди тереңдетилген, проблемалык окутуу деп коебуз, мындай тереңирээк кирген. Силер табигый илимди өтүүдөгү сиздер эмесин, концепциясын үйрөнүп жатасыздар. Бул методикалар гуманитардык предметтерге көбүрөөк таандык. Албетте табигыйга да таандык, бирок могу методдорду азыр Сингапур методикасында сиздер тереңирээк башка багытын үйрөнүп жатасыздар. Бул методиканы үйрөнбөй элесиздер. Бул методика, бул жана активдүү окутуу методиканын эле бир түрү. Мондай сиздерге көрсөтүп бергенминби? Активдүү окутуунун. Ошонун эле бир түрү. Сингапур методикасында абдан кызыктуу, жандуу сабактар балдарды топко дагы бөлүп, жупка дагы бөлүп жана бастырып класс ичинде мындай кыймылдуу сабактардын түрү да. Анан балдар кыймылдап, басып класс ичинде бири-бири менен маалымат алмашып, пикир алмашып, сүйлөшүп отуруп маалымат алышат да. Мына ушунда окуучуну мугалим багыттап гана турат. Сонун ыкма, аныктамасы бар, курстан үйрөтөйүн. Мына ушул бүгүнкү өтө турган маалыматтарым ушул болду. Эми эртеңден баштап бизде курс башталат. Урматтуу кесиптештер, жакшы жаңылык, курс 2000 болгончу, мына эртең башталганы жатат. Ошондуктан мугалимдердин суроосу боюнча, албетте мен деле мугалиммин. Анан 2000 эмес, арзандатып бериңиз деди. 1500 деп эле 1000 сом менен койдук баасын. Акция менен эртең башталат. Ошондуктан барыңыздарды курска чакырам. Эртең ким жазылат, мага группага жазып койсоңуздар, группага кошом, эртең баштайбыз сабакты. Ушул методдордун баарын Сингапур методикасынын түрлөрүн үйрөтөбүз. Инновациялык педагогикалык технологияларды үйрөтөбүз. 5 окутуу модели менен сиздин сабактарды разработка, сабак иштелмесине салабыз. Баалоонун түрүн үйрөнөбүз, критерий баалоо. Жана ошондой эле ата-энелер менен иштөө, класстан тышкаркы иш-чаралар дагы болот. 20 күндөй болот сабак. Ошондуктан биздин сабактарга чакырабыз. Кандай суроолоруңуздар бар, эми урматтуу кесиптештер? Кандай суроолоруңуздар жана сунуштарыңыздар бар? Сабак түшүнүктүү болдубу? Менде суроо бар. Эжеке. Сааты канчада болот жана канча мөөнөткө болот? 1 саат, айрым учурда 1,5 саатка чукулдайт, бирок дайым эле 1 саат болот. 20:00 болот. 21:00 башка курстарыбыз бар да. Анда 20:00 кылабыз. Менин да 21:00 башка сабагым бар, 20:00 коебуз 1 саатка. 7:30 деле жакшы. Болот, антсек деле кайра жакшы мен үчүн. 7:30 кылайлы. Хорошо, болот, 7:30 кылсак деле. Анан канча, 1 айбы?
20 күндөй болот. Практика менен 25 күндөй болот. Анан кайсы күндөрү болот ошондо? Күн сайын айрым учурда күн алыс болуп калат. Күнүгө. Ошо 7:30 коюп бериңиз, андан кийин дагы куштарыбыз бар да бизде. Болот. Дагы суроолоруңуздарды бериңиздер. Саламатсызбы? Менин бир суроом бар. Азыр 2 группага кошулдук. Ошон экөөнү тең бир эле адам неме кылабы? Же экөөдө тең? Өнүккөн мугалим менен заманбап мугалим экөө тең эле биз алып барган, Нурсабат алып барган группа, мугалимдер айрым бир группага батпай калгандыктан адамдардын саны ошондуктан 2 группага чыкканбыз. 2 эмес, бизде 5-6 группа. Баасы 1000 сом. Курстун баасы 1000 сом. 2000ден жарыялаганбыз буга чейин. Азыр 1000 сомдон эртең башталып жатат. Ошондуктан акция 1000 сом. Баасы 1000 сом. Бир ай окулабы ошондо? Канча? Бир айга чукул окуат, почти бир ай эле окуйбуз ооба. Практикалар менен, сиздер менен күнүмдүк жекече иштеп жатып, практикага өткөндө кайтарым байланыш. Анан сиздер практикаңыздарды сүрөткө тартып, сабагыңыздар талдап отуруп бир ай болот. 72 саатка сертификат берилет. Биздин лицензия бар. Министрликке катталганбыз. Сертификат берилет, а? Жарайт. Сертификат берилет. Биздин бул жерде Таалай Мырзабаев ага электор болот. Жеңишбек Букарайчу. Нургүл эже, дагы бир суроо берсем болобу? Негизи кайсы предметинен болсок дагы бир предметти тандап алып окуйбузбу? Жөнөткөн немелериңиздерди сертификат кайсы боюнча берилет? Сертификат инновациялык педагогикалык технологиялар жана STEM билим берүү деп аталат. Мен бүгүн сиздерге активдүү окутуу модели Сингапурду эле көрсөттүм, STEMди көрсөткөн жокмун. STEMди толук курста үйрөтөм. Үйрөтөбүз. Чогуу айтайынчы, үйрөтөбүз. STEM менен кантип сабак куруш керек? STEM деген эмне экени өзүнчө бир 2-3 сабак болот. Анан Сингапурга өзүнчө токтолобуз. Могуреки сиздерге көрсөткөн сонун укмаларды көрсөтүп бербедимби? Анан активдүү окутуусуна өзүнчө токтолобуз. Окуу керемет стратегиясына өзүнчө токтолобуз. 5E менен разработка, сабактын иштелмесин түзүү, пландоону өзүнчө токтолобуз. Могу жерде суроо берип атат, бул кайсы предметтерден окусак болот деп. Бул баардык эле предметтерге жарайт же? Урматтуу кесиптештер. Менде суроо бар. Сингапур окутуу ыкмасы деп туруп окуп атканда, же болбосо STEMди окуп атканда, бул баардык предметтерге активдүү окутуу усулдарын колдонсоңуз болот. Ар бир предметте. Ушул эле митте болот да? Ооба, митте болот. Ооба, Zoom. Анан сакталабы сабактар? Өтүлгөн сабактар. Сакталат, запись сакталат, сабак 2 ай сакталат. Группага ташталат да, WhatsAppка? Ооба. Азыр группадан жазыңыздар, мен окуйм депчи, анан сиздерди өзүнчө группага кошом, анан төлөм жүргүзүп коесуздар. 1000 сом баасы. Дагы бир суроо берсек болобу? Ушул окуп аткан немебиз, бизде азыр эле кээ бирки мугалимдер сертификат менен, эгерде мугалим жетишпесе иштеп атпайбы, сертификат аркылуу. Башка предметтен болуп туруп, ошол сертификатты алып туруп, бир башка немеден ошондо өтсөк болуп калабы? Ушул сертификат аркылуу? Анткени нрап предметный деп коебуз, баардык предметке тиешелүү методиканы үйрөтүп жатабыз сиздерге. Жакшы экен, анда төлөө жүргүзүп окуйбуз деп ниеттенип турайлы. Макуланды. Жакшы туруңуздар. Рахмат. Аттестацияга, аккредитацияга, кароо сынактарынын баардыгына жарайт. Лицензия номери берилет, сертификат номери жазылат. Биз лицензияланган, министрликке катталганбыз. Жакшы экен. Анда окуйбуз. Окуп алыңыздар, арзан баада. Коюп жатабыз. Мугалимдердин суроосу болду. Педагогдор суранды, ошондуктан ушундай койду. Эгерде ошол 7 деп атпайбызбы? Ошол сааттен бир биякта неме болуп жетишпей кирбей калсак, видеолору болуп ошол боюнча эме кылып алсак болот. Ооба, сабакта сакталат. Ар кандай шарттар болот. Сабакка киргенге мүмкүнчүлүгүңүз болбой калат. Кире албай каласыз, записти көрүп аласыз. Анан материалдар да берилет сиздерге. Распечатка кылып чыгарып, портфолиого салып алганга материалдар да берилет. Макул. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Мен
эме эгер окусак сабак күн сайын болобу же график коюлабы кандай болот ошону Күн сурайын сайын деп болот, сабак күн сайын болот. Айрым учурда мен сиздерге сабак бүрсү күнү болот деп айтам. Анткени практика берип калам да, бир күнгөчү запись анан практика берем. Айрым эле учурда, бирок күн сайын өтөбүз сабакты. макул анда, рахмат. Анан ошол баягы заманбап анан өнүккөн деп экөө бир эле деп атасыз го. Ошондо бирөөсү эле кирип бирөөнү өчүрүп таштасак болот да, себеби группа көп. Баягы бир эле видео эки жолдон түшпөстөн. Макул сен сөзүңдү Бирөөсүнөн чыксак болот. ооба. Бирок окуйм деген курска өзүнчө мен группага кошом. 16 поток бул. 16 поток деген группага кошом. Курстан окугандарды өзүнчө группа ачабыз. Макул, жакшы экен. Телеграмдан берилет материалдар. Эжеке дагы бир суроолум бар да. Башталгыч класстын мугалими окуса болобу ушул курста? Башталгыч класстын мугалими жакшы болот окусаңыз. Баардык предметке жатат. Ошон сиздин предметиңизге ылайыктап сабакты структуралаштырып, сабактын планын түзүп түшүндүрүп беребиз. Азыр эле бул жерде азыр эле түшүндүргөн музыка, көркөм өнөр, адабий окуу, кыргыз тил сабактар боюнча же болбосо мен жана дүйнөдөн бүт баардыгы 5 эл модели менен сабактын структурасын түзүп алсак болот эже. Бул жерде баардык башталгыч класстын мугалимдери отурса, ошого эң жакшы окутуу ыкмалар болуп эсептелет да. Андан сырткары тиги жерде туруп атпайбы окуу кереметтин активдүү усулдары. Ошонун баардыгын сабакта колдонсоңуз, балдарыңыз эң мыкты сабакка жетишкен, таланттуу окуучулар болуп чыгат да. Рахмат. Окуйбуз Кудай кааласа, буйруса. Мен 5 окутуу моделин физика, химия, биология, география сабактарына табигый илимдерге эмнеге салган жокмун, анткени табигый илимдин мугалимдери азыр тренингден өтүп жатпайсыздарбы? Балким сиздерге тренер көрсөтүп берди деп мен көрсөткөн жокмун. Бирок мен көрсөткөн азыркы ыкмаларды сиздер ал тренингден окубайсыздар. Ошондуктан табигый илимдин мугалимдери да курска жазылып окусаңыздар болот. Алар да азыр окуп жүрүп атат, 4 күндүк окуп жүрүп атат. Төлөдү эртең жүргүзсөк болобу? Төлөдү эртең жүргүзсөк да боло берет. Албетте эртең жүргүзөсүздөр. Азыр түн кирди да, эртең жүргүзүп, эртең катыша берсеңиздер болот. Окуйм десеңиздер эле мен группага кошуп кое берем, анан төлөм четинен жүргүзө бересиздер. Эжеке, менде суроо бар да. Бизде курс жүрүп атат да азыркы мезгилдечи. Бул сабак канча убакыт чейин болот? Азыркы болуп жаткан сабак. Убактысын макулдашалы. Азыр бир эжеке айтты 7:30-га 19:30, 7:30-га коелу деди, мен макулмун дедим. Бизде да ошо как раз 7-де сабак башталып атат да, ошону менен эки пара өтөт азыр. Макулдашалы, бир убакка коюп алабыз. Анан эгерде үлгүрбөй калсаңыз, запись көрүп аласыз. Анан суроолор болсо мага жеке кайрылсаңыз, жекече жардам берем. Усулдук жардам жекече дайыма болот, үзгүлтүксүз. Макул, рахмат. Акысыз сабак бүтүп калды. Азыр деген ошо акысыз сабак боюнча бул жерде катышып аткан жалпы катышуучу ага эжелердин суроолоруна жооп берип атат. Нургүл эжеке, мен Азиза жаз айында окудум окшойт сизге, заманбап мугалим депчи. Ошол кайра окусам болобу экен, Болот, окуңуз, анткени ал айырмачылыгы бар. Ооба, жаңы сабактар кошулду бул учурда, мунусунда. Жаңы лекторлор бар, жаңы сабактар бар, кайра окусаңыздар. Жакшысыңарбы кыздар? Математиктер окуса болобу экен? Болот, математиктер окусаңыздар да болот. Рахмат чоң. Анткени инновациялык педагогикалык технологиялар, анан STEM билим берүү деп сертификат беребиз. STEMди да үйрөтөбүз да, ошондуктан бардык предметке тиешелүү. Сиздер мисалы математиканы окутуунун методикасы же физиканын же тарыхтын деп алсаңыз, анда сиздин предметке тиешелүү болуп калат. Ошондуктан биз мындай предметтерди бөлбөстөн жалпылап окутабыз. Ал предметтерди сиздер жанагы курска барып жатпайсыздарбы? РИПКга же жергиликтүү билим берүү институттарына ошол жерден деле окуп жатпайсыздарбы? Ошондуктан мындай жалпы предметтик ал жерде жок курстарды биз ачтык да. Жалпы предметке тиешелүү. Нургүл эже, бул жерде орус тил боюнча суроо болот. Орус тил мугалимдери кандай болот деп жооп берип койсоңуз. Орус тил
мугалимдерине дагы бул курс жарайт. Сиздин орус тил сабагыңыздын мисалында сабактын планын түзүп, анан методиканы үйрөтөбүз. Мисалы азыр жогоруда көрсөткөн методдун баары орус тилине, кыргыз тилине жарайт. Абдан жакшы түшөт да. Жана адаби биримдер стратегиясы, фишбоун, жакейло, алты шляпа, бүт оку керемет. Анан море Сингапурдун методикасынын баардыгы бүт тилге дагы, математикага да бүт барына жатат. Баасы 1000 сом курстун баасы. Абдан арзан, учурдан пайдаланып окуп алыңыздар. Кийин учурда кайра кымбатташы мүмкүн. Кийин мен башка курста, эмкиде уже башка курстарды ачабыз да, пока окутуунун инновациялык технологияларын кичине эс алдырып, башка курстар менен иштеп турабыз. Азыр учурдан пайдаланып окуп алыңыздар. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Сабакты көрдүңүздөрбү? Аида Исмаилова, Нургүл Боронбаева, суроолоруңуздар барбы? Кыргыз тилчилер, орус тилчилер, тарыхчылар, математиктер, башталгыч класс мугалими, физиктер барыңыздар окусаңыздар болот. Биолог, географтар да. Суроо жок башка, түшүндүңүздөр, Ооба, мага группадан жазыңыздар, мен дароо силерди өзүнчө группага кошом. Азыр бул жерде сиздин телефонду билбейм да, ошон үчүн мага жазсаңыздар, мен группага кошом, өзүнчө группага. Сразу эле сиздер акча төлөй элек болсоңуздар да кошом, анткени мен окуйм деп билдиргениңиздер үчүн. Анан төлөп жүргүзбөстөр четинен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Мен дагы берки курста окуп баштадык го, берки өнүккөн мугалим беле, жок, жеке өнүгүү боюнча. Анан бул курска дагы окуп ала берейин деп ойлоп атам, анткени өзүнчө стратегиялар бар экен, методдору. Мен жазында да окугам, анан все равно баары кайра улам билим жаңыланып турат да. Анан кийин кылсак болот да. Мен сизге азыр курстан деп жазып койдум да. Хорошо, макул. Нургүл эже, башка да бир суроолор болсо, жекеңизге чыксак болот, Ооба, албетте жекеге чыксаңыз болот. Макуланды. Окуйм дегендин баарын группага кошом. Анда суроолор жок болсо, сабакты жыйынтыктайлык. Жакшы жатыңыздар, жакшы эс алыңыздар, бейпилтүү барыңыздарга. Эртең сабактан кезиккенче сак саламатта болуңуздар. Эртең түз эфирди баштайбыз. Бул жолку бизде 5 тренер сабак өтөт. Керемет темалар. Мына Мурзабаев Талайбек агайыбыз Кыргызстандагы белгилүү тренер, улуттук тренер. Жеңишбек Урумов агай болот. Айнура Бапа кызы. Мен өзүм окутам. Жана Сингапур методикасынан 2 тренер, ошондой эле инновациялык окутуу методикасы боюнча анан Бактыгүл Ташкенова. Окугун тренерлери, инновациялык окутуунун тренерлери жана Сингапур окутуусунун тренерлери болобуз. Анан активдүү окутууларды, сабактын планын түзгөндү толук чогуу талайгай болуп иштейбиз. Активдүү окутуу методикаларын да өзүм үйрөтөм. Күчтүү адистер бар, тренерлерибиз. Ошол билим алып алыңыздар. Биздин сертификат дагы күчтүү. Анткени лицензияланган 72 саатка берилет. Материалдар да берилет. Сиздерге материалдар методикалык копилка деп коет го, усулдук сандыкча менен, папка менен берем сиздерге. Жана электрондук кейсиңизге, электрондук портфолиого салып алсаңыз болот, жана распечатка чыгарып, портфолиоңузга тиркеп алсаңыз да болот. Жыл бою үзгүлтүксүз усулдук жардам берем. Любой каалаган сурооңуз менен кайрыла бериңиздер. Мурда 1 ай усулдук жардам деп жазсам, 1 ай эмес, жыл бою беребиз усулдук жардамды сиздерге. Бейпилтүү барыңыздарга жакшы эс алыңыздар. Рахмат, убакыт бөлүп катышып бергениңизге. Талай агай 1000 мертебе ыраазычылык сизге.
Чоң рахмат, белге болсун. Рахмат. Буюрса жолукканда чейин. Жакшы саңыздар. Аха.